Саламатсыздар достор, сиздер мен Кайырдали Бекболот Ажибаев. Биз бул видео сабагыбызда сиздер менен эң эле жөнөкөй авторизация жасайбыз. Регистрация жана выход PHP жана MySQL колдонуп, PHP программалоо тилин, MySQL база данныхын колдонуп, пользователь сайтка киргенде биринчи регистрация болот. Өзүнүн логин, паролин жазып, андан кийин ошол эле логин, пароль менен кайра выход жасап сайтка кирет. Андан кийин кайра чыгуу деле мүмкүнчүлүгү болот. Регистрация болгон бардык колдонуучунун маалыматтары база данныхка сакталат. Негизги мен айта кетчү нерсе, мен PHP'нин GT2 версиясын колдоном, GT1, MySQL'дин 8.0. Анда эмесе баштадык. Мен атайын YouTube log деп сайт ачып алам. Именно локальный сайт, локальный серверимде. Именно азыр авторизацияны жасап көрсөтүш үчүн. Кодду мен кадимки эле Sublime'да жазамын. Келиңиздер биринчи YouTube сайтты ачып алайын. Ачтым. Public HTML ичи бош азыр. Ошондуктан index off. Келиңиздер керектүү файлдарды ачып алайлык. Бизге биринчи керек болот register PHP, регистрация үчүн страница и login PHP, выход жасаш үчүн страница и index.php. Если пользователь уже выход жасап киргенден кийин ошол index.php'ге түшө турган болот. Биринчи регистрациянын формаларын жасап алайлык. Азыр обновить этсек. Register PHP кирелик. Пустой, себеби бизде код жок. Формасын жазып алайлык. Title, страницанын атын мисалы үчүн катталуу деп коелук. Андан кийин сөзсүз сразу кодировканы туруп коебуз. И формаларды жазып кете берелик. Сразу форма менен түзөлүк. Form. Input type бизге биринчи логин жазыш керек. Бул логин текстовый болот. Name логин болсун. Потом placeholder логин деп коелук. Мунун бардыгы diffтин ичинде жазылсын. Текшерип көрөбүз. Вот. Логин. И ушуну эле копия кылып, пароль жаза турган жер, password, тип password, имя дагы password болсун, аны пароль деп коелук. Андан кийин уже div input type уже submit, уже жөнөткөнгө кнопка болушу керек, value. Катталуу деп коелук. Вот, логин жазат, паролин жазат, катталууну басат. Биз бир аз стиль берип коелук. Формаларды кичине чоңойтуруп, центрге жылдырып. Бул үчүн CSS файл ачып алайлык отдельно. Например, style CSS болсун. Body'ге беребиз текст үчүн центр, чтобы центрге жылдырыш үчүн. Эми бул CSS файлды биз связь кылабыз. Style просто CSS. Файлдын аты жазылыш керек. Обновить, ортого жылды. Эми ал поляларды жана кнопканы кичине чоңойтура алабыз. Бул поле, кнопка бардыгы input дегенде турат. Сразу input деп берсек болот. Input. Padding, например, 1 пиксель деп көрөлүк. Вот. Бир аз margin'дан берип коелук, бири-биринен кичине алысыраак турсун. Margin 1 пиксель. Вот.
Жогору жакка түшүнүктүү болсун үчүн катталуу деп жазып коелук. H2 катталуу. Вот. Регистрация страницасы формасы почти даяр. Ушундай эле көрүнүштө эми бизде логин жасалат. Логин кирүү болсун. Ошол эле стилге улансын. Бул жерде дагы кирүү. Логин, пароль жазылат. Катталуу эмес, кирүү болот. Логин PHP кирүү, уже логин паролун жазып кирет. Индекс PHP'де эми бизде жөн гана страницанын аты жөн гана кош келиңиз болуп турсун. Киргенде чоң болуп кош келиңиз деп пользовательдин аты чыксын. Кош келиңиз, запятая, и мына жерге пользовательдин аты чыгат да, username деп тура берелик пока. Анан кийин уже div менен чыгуу деген ссылка болсун, чтобы кайра чыгыш үчүн. Бул болсо уже logout PHP болсун. Logout PHP'ни сразу ачып коелук. Уже выход жасаш үчүн logout PHP. Все. Страницалар кирүү почти даяр. Индекс кош келиңиз, username чыгуу. Так, эми бизге керектүү болгон бардык жерде, то есть бардык файлдарда керектүү болгон биз config деген файлды ачып алайлык. Просто конфигурация болот бул жерде, config PHP. Ошонун ичине уже PHP код жазылат. Биринчи база даныкты ачып алайын. База данык түзөбүз. Мен PHP MyAdmin колдоном, MySQL менен. Database new, таблицанын аты болсун, база даныктын аты. Мисалы үчүн просто YouTube болсун. UTF-8 notes creates база данык ачылды. Эми бизге бир эле users пользователи деген таблица жетет. Ачабыз. Бул жерде сөзсүз ID сакталат и логин пользователин логин и пароль сохранить болот. Passwords. Varchar password 255 деп коербиз. Логинди деле 255. Intке авто инкремент коебуз сөзсүз. Go и storage engine MySM collection жанагындай эле UTF-8 жана save. Уже база данык ачылды, база даныктын аты YouTube. Config'тен база даныкка связь кылабыз. DB деп ачып алайын. Database деген сөздөн. Мен MySQL иштетем. New MySQL база данык үчүн. Биринчи хост жазылат. Мен эстешим боюнча менин хостум бул localhost серверим. Localhost. Экинчисинде база данык MySQL'дун пользователинин аты жазылат. Бизде пользователинин аты root. Менин случайым боюнча root и менде пароль жок. Пользователинин пароль жок, ошондуктан паролду пустой калтырамын. Кийинки параметр уже база даныктын аты болот. Менин база даныктын аты YouTube. Так. Сохранить. База даныкка уланды. Эми бизде сразу регистрацияны жасайлык. Register PHP. Эми Register PHP'де сразу могу жерге уже PHP код жазылып кетчү болсун.
и форма. Bizde азыр форманы жөнөтсөк, по умолчанию get менен кетет. Get методу менен. Бизге post менен кетириш керек, менимче post менен жакшы болот, ыңгайлуу болот. Эми post менен кетет уже, если муну өчүрүп жөнөтүп көрсөк деле. Post менен кайра кетип атат, кайра эле ушул register page-ин өзүнө кайтып атат, себеби биз формага action берген жокпуз, форма кайра жөнөтүлүшүн айткан жокпуз, ошондуктан бул помощение кайра өзүнө берет. Кайра өзүнө бергенде могул жерден PHP ал форманы тосуп алышы керек. Биринчи текшеребиз. Server бул именно post менен келип атканда текшериши керек. Запрос методу post менен келгенде. Request метод равно болушу керек postко. Ошондо гана текшериши керек. Сразу логин деп post менен бизде логин деген ат менен келет. Логин и пароль келет. Post password. Эми если логин не равно болсо, то есть логин пустой эмес болсо и password тагын пустой эмес болсо, уже база данныхка запрос жөнөтүп, аны текшериш керек. База данных бизде config php'де связь болду базага, ошондуктан config php'ни require once менен чакырып алыш керек. Config php. Азыр бул жерден бизде db деген переменный келет, база данныхка запрос жөнөтүш үчүн. Теперь бул не пустой эмес экендигин текшердик. Бизге могул жерге азыр эч нерсе жазбай коюп басса деле запрос кете берет. Давай ушул жерде жаза турган кылайлык. Ал үчүн required деген атрибут кошуп койсок жетет. Required так. Cancel. Вот, уже жазышты сурап калат сөзсүз. Полный жазып. Полный жазгандан кийин гана жөнөтөт просто. Эми запрос бул жака келгенде уже могул не пустой келет, бул ичинде какой-то данный келип атканын текшерет, то есть монун ичине бирденке жазып атабы жокпу. Текшерип бүткөндөн кийин уже могул ичи моундай пустой строкага барабар эмес болсо и паспорт дагы пустой строкага барабар эмес болсо, то есть ичинде бирденке бар болсо, текст жазылган болсо, анан аны базага запрос жөнөтөт. Базага запрос азыр бизге биринчиден эмнеге керек? Ушул регистрация болуп аткан логини пока занят эмеспи? Базада ушундай логинде регистрация болгон бирөө жокпу? Ошону биринчи текшериш керек. Ал үчүн, например, query деген переменный ачып, ал через db. Бул db деген переменный бизде конфигте келип атат. Конфигти биз бул жерде чакырдык. База данныхка запрос жөнөтөм. Мен кантип билем? Именно ушул логинде башка пользователь жок экендигин. Запрос жөнөтөм. Select деп туруп количествоны аламын. Количествоны как c деп аламын. И from кайсыл таблицадан users деген таблица. Бизде бир эле таблица бар, users деген. Андан кийин where деп уже фильтр коямын. Именно логини равно болсо, азыркы келип аткан, то есть жазган логинден. Логин. Вот. Бул запрос жөнөтөт, бизге количествоны c деп берет, то есть если башка бирөө регистрация болгон болсо, количество 1 деп келиш керек да, уже бир запись бар депчи. А если жок болсо 0 деп келет, запись жок деп. Биз текшеребиз. Сразу монтолайлык ичиндеги данныйын. Fetch assok. Так. Сразу вардамп аркылуу текшерип коелук. Нормально кетип атабы и нормально келип атабы. Окей. Так. Любой нерсе деп запрос жөнөтөбүз и келди мынакей. C string 0 деп келди. Себеби бизде азыр эч кандай запись жок. То есть бул деген уже логин бош деген сөз, уже C 0 деп келип атат. Эми if менен текшеребиз. Если query CS
0дон чоң болсо уже логин занят деген сөз. А иначе болсо else уже логин свободный. То есть регистрация кылса болот пользовательде. Эми ушул жерден азыр биз логин занятый пока туруп турсун. Азыр регистрацияны жасайлык биринчи. Регистрация кандай болот? Бул деле запрос кетет. Query'ден. Же болбосо сразу жазып кетсем болот. Переменный колдонбостон туруп эле db query inserts into users, то есть insert into бул запись кош деген команда, а select бул запистерди алыш базадан, а insert into запись кошуш. Users'ке кошуш керек и set. Эмнесине кандай данный? Бизге логин менен паспорт эле кошуш керек. Логинге не деп жазыш керек? Бул, то есть пользователь жазган логинди жазыш керек. Потом паспортко азырынча достор жөн гана пользователь жазган парольду ачык түрдө базага сохранить кылып турабыз. Пока азырынча азыр сразу буну шифровка кылып, анан кийин сохранить этип кылсак, азыр сразу башталышында бир аз түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Ошого азырынча парольду ачык түрдө сохранить кылып турабыз. То есть жөнөкөй эле. Анан кийин ошону жасап бүткөндөн кийин уже анан кайра могуну өзгөртүрүп, парольду шифровка кылып, анан кийин сохранить кыла турган кылабыз. Азырынча пароль ачык түрдө базага сохранить болуп турат. Так. Запрос кетти, логин, паспорт кошулду. Если бул успешный кошулган болсо, мына жерге уже успешно сиз регистрация болдуңуз деген команда кетиш керек. А иначе болсо уже, неизвестная ошибка кетиш керек. Уже базада данный кошуп атканда какой-то ошибка бар. Же базага связь болбоду, же бир нерсе болуп калган болот. Ошондуктан бул жерде неизвестная ошибка деп беребиз. Эми биз ошибкаларды көрсөтүшүбүз керек. Ошибканы мисалы үчүн кайда көрсөтөбүз? Например, катталуу деген жазуудан кийин көрсөтсөк болот. Сразу ачылып коеюн. Катталуу дегенден кийин, например, кызыл кылып ошибканы көрсөтсөк болот. Ал үчүн ошибканы азыр бул жерде эң удобный жолу негизи бизде сессия иштетиш. Биз сессияны биринчи бул жерден жандырып алабыз. Session start деген функция бул сессияны ишин start сессияны иштетишти баштайт. Бул жерде эми ошибканы биз сессияга жазабыз эми. Session, например, error деп коебуз. Уже мына жерде эмне деш керек? Если успешный кошулса, null код иштейт мына жердеги. А иначе болсо, то есть базага кошулбай калса пользователь, например, эмне десин? Белгисиз катачылык десин. Ошону эле копия кылып эми, а если успешный регистрация болгон болсо, уже error эмес, например, success деген кетсин. Например, ийгилик катталдыңыз. Мына жерде болсо, то есть логин бош эмес болсо, мындай логин бош эмес деп ачып берсин. Мындай логин бош эмес. Сохранить. Сессияга жөн эле сохранить кылып койсок, конечно, бул өзүнөн өзү эле мына жерден ошибканы кызыл кылып чыгарып кое албайт. Биз мына жерден ошибканы текшерип пользовательге чыгарыш керек. PHP текшеребиз. Если мындай кылсак болот, биз удобный болуш үчүн атайын функция жазып алсак болот. Get session сессиянын аты болот, потом удалит. Сессияны алгандан кийин өчүрүп салыш керек, конечно. Если өчүрбөсө, кайра ошибканы көрсөтө берет. Delete по умолчанию true кылабыз. Эми ошол жерден сессияны бериш керек. Азыр биринчи датаны берсин. Датага болсо биз келген сессиянын атын коюп, ушул сессиянын атын биз датага биринчи алып алабыз. Потом если delete true келип калган болсо, ушул сессиянын значениясын null кылып коебуз, то есть пустой, удалить дейбиз. Все. Get session функцияны ачып, муну иштете беребиз. Уже get session.
уже сессияның аты біз не деп береміз? Ошибканы error деп беріп атабыз. Error не равно болса, пустой. То есть ішінде какой-то ошибка жазуу бар болса, аны экранга чыгарабыз. Эчо менен уже div деп чыгарайлык, уже div класс берип коелук. Error деген, потом азыр буну оңдойбуз, потом ошол жерге ошибканын тексти чыгыш керек. Мына жерде пока ошибканы өчүрбөй турат экенбиз. Delete false кылабыз. Потом мына жерде ошибканы чыккандан кийин өчүрүп таштайбыз. Session error. Уже бул жер по умолчанию жазбай койсок өзү true болуп калат. По умолчанию true койгонбуз. Вот. Так, сохранять. Эми класс error сразу жасап коелук. Styles CSS'тен класс error бул фону кызыл болсун, давай лучше. Фону кызыл болушу керек. Текст өзү давай ак болсун. Анан бул кичине padding алсын, 5 пиксель. Так, font size кичине чоң болсун, например, 14 пиксель. Так, текшерип көрөбүз эми. Пока ошибка бербейт бизде, азыр регистрация болгондо, сразу успешно регистрация болгон, ийгиликтүү катталдыңыз деп чыгат. Себеби бизде азыр мындай логин бош эмес дебейт, себеби бизде базадан бош пока. Ошол үчүн сразу success жасайлык. Успешно регистрация болгондо ушуну копия кылабыз. Копия, вставить. Копия, вставить. Эми error эмес, уже success алабыз. Success регистрация кылып атабыз. Уже error эмес, success деген класс менен кетсин. Error эмес, success. Все. Эми success'ти мына копия кылып, бул эми success классы эми кызыл менен эмес, жашыл менен кетсин. Жашыл түс уже текстин түсү ак болуп кала берсин. Президент 5 калган ошол боюнча жүрө берсин пока. Все. Регистрация болуп көрөбүз эми. Обновить. Например, логинди мен деп коем TypeKG. Паролимди мисалы үчүн 1 2 3 4 5 6 деп коем. Катталган. Ийгиликтүү катталдыңыз. Базадан карап көрөбүз. Обновить. Чыкты уже ID1, логин TypeKG, паспорт, пароль уже мен жазган пароль. Биз достор парольду ачык эле сохранить кылып турдук. Ошол үчүн паролем ачык түрдө сохранить болду. Негизгиси азыр базага кошулду, ооба туура иштеп атат. Эми обновить кылганда уже могу ийгиликтүү катталдыңыз деген жоголуп кетиш керек. Вот. Уже себеби сессиядан экинчи жолу алганда удалить кылганбыз. Эми кайра эле ошол TypeKG менен регистрация болуп көрөм. Пароль, например, 1. Уже бизде ошибка бериш керек. Мындай логин бош эмес деп. Себеби уже логин бар. TypeKG деген. Катталуу. Уже ошибка берди. Мындай логин бош эмес. Жакшы, уже туура иштеп атат регистрация. Ушуну менен регистрация жагыбыз бүттү. Пока паспорт, парольду шифровка кылбайт. Аны аягында кылабыз. Регистрация бүттү. Эми уже выход жакта жасайлык. Кирүүнү. Логин. Уже кирүү. Бул жерде дагы PHP код жазылат сөзсүз. PHP форма дагы сөз пост менен кетет. Бул жерге дагы ошибкаларды коюп алыш керек. Жазып олтурбастан сразу копия кылайын. Себеби окшош эле болот. Вот. Дагы копия кылып өткөнгө эмнелер бар. Мына общий копия кылып берейин. Бергенесин кайра өчүрүп салам. Опс. Ал жерге коюш керек. Эми бул жерде дагы логин менен пароль келет. Логин менен пароль текшерилди. Мынаны пока өчүрөйүн, кайра жазайын. Мына жерден баштап, ал жерге чейин полный учет. Вот. Эми логин менен, ушул логин менен пароль базада барбы текшериш керек. Если бар болсо, уже пользователь туура логин паролин туура жазды деп түшүнүп, аны киргизебиз. Текшеребиз, сразу запрос жөнөтүп, db дагы базадан запрос жөнөтөбүз, query, уже select, дагы кайра эле count алабыз количествону, как c деп.
from уже users таблицадан и дагы where дейбиз. Логини равно болуш керек логинге и, то есть и and password барабар болушу керек өзү жазган парольго. Если туура болсо fetch assoc менен алабыз. Анан муну азыр сразу if'тин ичинде текшерип болбойт экен. Бизге азыр сөзсүз переменный керек болот экен. Query'de переменный ачып алабыз и ошол жака таштайбыз. Query fetch assoc алып алдык. Эми query'нин ичиндеги биз цны алабыз. Себеби биз как c деп берип атабыз количествону. Ушул количество 0дон чоң болсо уже пользователь логин паролун туура жазды деп түшүнөт. А иначе болсо уже туура эмес жазды. То есть ушул жерде биз сессияга данный бере алабыз. Логин же паролуңуз туура эмес деп. Error ошибка беребиз. Логин же пароль туура эмес деп коебуз. Так. Эми уже если успешно кирген болсо, success уже успешный ответ беребиз. Ну, кош келиңиз деп коебуз. Пока ушундай деп турсун. Сохранить. Сразу текшерип көрөбүз. Обновить. Жөн басып көрөбүз. Бизде пустой бассак азыр эч нерсе болбойт, себеби мына ал жерде фильтр текшерип атат, пустой келбейт. А если пустой келген болсо, то есть иначе болсо дегенде эч нерсе код жок, эч нерсе болбойт. Ошол үчүн азыр бизде пустой кетпеш үчүн дагы required жазып коелук. Required, все, текшерип көрөбүз. Жөнөтүп көрөбүз. Все, уже пустой жөнөткөнгө браузер жол койбойт. Сөзсүз жаз дейт, коебуз. Fill out is fields, можно поляны толтуруңуз дейт. Например, мен башкача логин жазам, башкача эле пароль жазып көрөм. Кирип бассам, логин же пароль туура эмес уже. Себеби мындай логин пароль базада жок. Эми өзүмдүн туурасын жазып көрөм. TKG логиним и паролим 1 2 3 4 5 6. Кирүүнү басам, уже кош келиңиз дейт. Себеби мындай логин пароль уже базада бар. Кош келиңиз дейт, бирок кайра обновить, то есть кайра обновить кылсам, уже кирбейт. Бизде эмне кылыш керек? Пользователь киргенден кийин уже логин паролун кукиге сохранить этип коюш керек. Кукини могу жактан көрсөк болот. Application, cookies. Cookie бизде PHP SSID, то есть сессиянын гана ключу турат, башка эч кандай cookie жок. Биз азыр успешно киргенде кукиге логин паролун сохранить этип коюш керек. То есть кош келиңиз деген текст ордуна, могу чыгарганын ордуна сразу кукиге данный сохранить этиш керек. Set cookie менен сохранить болот. Например, кукинин атын биринчи логинге логин деп коеюн. Логинге логин и парольга паспорт деп коеюн просто. Логин менен паспорт уже сохранить болду. И бизде мынакей өзүңүздөр көрсөңөр, сессияда бир гана ошибочный error гана кетип атат. А могул жерде уже success'тин кереги жок. Себеби бир гана ошибка чыгышы мүмкүн. Уже эми могул жерде успешный текст чыкпайт. Успешный тексттин ордуна бизге просто так логин менен парольду база кукиге сохранить этет дагы, анан кийин index PHP'ге redirect кылып салыш керек. То есть мына index PHP'де өткөрүп, мына кош келиңиз дегенде көрсөтүп коюш керек. Ал үчүн биз просто header location берип коебуз. Location index PHP деп коебуз. Текшерип көрөбүз дагы кайра. Обновить. Обновить. И башкача эле логин пароль жазып көрөм. Кирүү. Опс. Ошибка деген жок бизде. Мен адашып success'ты өчүрүш керек болчу, а мен болсо адашып error'ду өчүрүп аттым. Бизде error керек, сөзсүз error бар. Бизде success керек эмес болчу. Наоборот, error кылабыз. Success эмес, error болуп бардыгы. Ошибка сохранить. Дагы кайра текшерип көрөбүз. Кирүү.
Вот уже көрсөтөт логин же пароль туура эмес. А если мен туура жазсам эми кукиге сохранить этиш керек. Паролимди 26 чейин кирүү. Уже мынакей. И мынакей браузер өз дагы сурап атат, логин менен пароль сохранить этип коелукпу деп. Ну пока мага сохранить этиштин кереги жок. Мынакей. Кукиге уже сохранить этти. Логинге, тайпке же парольго керектүү берише алды. И кош келиңиз username деп калды уже. Эми бизге username дегендин ордуна менин логинимди чыгара турган кылыш керек. Бул үчүн уже логин деле почти бүтү деп турсак болот. Эми индекс жака. Бул үчүн эми мен PHP код ачам. Эми конфигден дагы бир функция керек бизге, чтобы могу логин менен парольду кукиден алып, ушул пользователь чындап эле базада барбы текшериш үчүн. Ошону текшерип берген функция керек. Например, бул функцияны мен check user деп алайын, юзерди текшерүү. Бул сразу текшерет. Буну текшериш үчүн азыр базага кайрылыш керек. Бизде база бул db. Ошол үчүн db'ни сразу global колдойм. Глобальный ушул функциянын ичинде иштей турган. Потом сразу theory деп уже запрос жөнөтөбүз. Theory переменнин ичинде db theory select дагы эле кайрадан эле коллектив тоону алабыз. C from users'ten и дагы эле фильтр коебуз. Логин. Эми логин кайдан алынат? Логин эми кукиден алынат. Cookie login. And password. Password дагы кукиден алыныш керек и password деп берилиш керек. Сразу fetch assoc кылабыз. Fetch assoc и текшеребиз. Если query'nin ц'si 0дон чоң болсо, уже пользователь бар деп түшүнөт. Ошо return уже true деп берет, то есть пользователь бар. Иначе болсо return false. Биз ушуну кыскартырып мынтип жазып койсок болот. Моундай толук жазгандан көрө кыскартырып мынтип жазып койсок. Просто return query c все жетет. Мага коддун кереги. Все. Check user даяр. Бул check user функция только пользователь текшериш гана болду. Check user функция чакырылганда, если пользователь уже выход жасап кирген болсо, то есть кукиде даныйлары бар болсо, и ал даныйлар боюнча базада маалымат бар болсо, уже true берет, иначе болсо false берет. Сразу check user менен текшерип алайын. Бул индекске кимдер кире алыш керек? Только регистрация болгон адам кире алыш керек, Ошол үчүн сразу биринчи конфигти чакырабыз. PHP. Эми сразу текшеребиз. Check user. Если check user true болсо, то есть пользователь бар болгон болсо, а иначе болгон болсо, сразу header уже location уже башка жака редирект кылыш керек. То есть логин PHP'ге редирект кылыш керек. Логин check user'да уже бар болсо, пользователь логинге, например, кукидеги логинди жазып койсун просто так. Анан потом ушул логинди биз могул жерге чыгарып коебуз. Просто логин. Логин. Так, текшерип көрөбүз. Обновить. Все. Кош келиңиз уже тейкке же менин логиним жеп калды уже. Вот. Эми достор, бизде бир дагы ошибка бар, логин регистрация жакта. Мен уже регистрация болуп выход жасап кирдим, бирок баары бир мен register PHP'ге кирсем, кирип кала берет страницага. Ушул учурда кирбеш керек. Ушул учурда бул каталуу регистрацияны кирбей эле кайра индекс PHP'ге редирект кылып салыш керек. Ал деле бул жерге эле окшоп жазылат. Например, регистрдикин оңой турган болсок, могул жерге сразу текшериш керек. Если check user true эмес болсо, но знак уже наоборот деген түшүнөт программированияда. Уже перенаправить этиш керек. Location index PHP'ге. Эми азыр регистрацияга кире албай калам уже. Себеби мен уже регистрация болуп киргенмин. Кирип көрсөм,
кирип көрсөм, так. Жок, мен могу знак логический тура эмес, могу бизде наоборот да, чайки юзер true болсо, то есть пользователь кирген болсо индекс PHP'ге жөнөтүш керек, а мен наоборот кылып коюптун адаш. Обновить, уже регистрацияга кире албайм уже. Сразу индекске өткөзүп салат. Мен регистрге киришке аракет кылсам деле индекске өткөзүп таштайт. Себеби мен уже регистрацияга болуп кирген менен. Ушундай деле эми логинде дагы жасаш керек, выходто. Себеби уже выход жасаган адам кайра логинге кире албай калыш керек. Азыр кирсе боло берет, кире берет. Ушул эле кодду коебуз, уже кирбей калышы керек. Обновить, вот уже индекске чыгарып салат кайра. Эми азыр выход бизде иштебейт, логаутка кирсе пустой чыга берет, себеби логаут пустой турат. Ушуну оңдойлоп келгиле. Эми логаутта эмне болуш керек? Бизде выход жасаганда бул кукиге данные сохранить этти, эми наоборот чыгуу кылганда уже ушул эки данныйды өчүрүп ташташ керек. Logout PHP'де просто өчүрүп таштай турган команда болот. Set cookie, cookie'нин аты бизде бирөөсү логин, бирөөсү password. Логинди пустой кылып коюш керек и set cookie'де password'ду дагы пустой кылып коюш керек и кайра логин PHP'ге redirect кылып салыш керек. То есть выход жасай турган страницага. Все. Чыгууну бассам, уже логин PHP'ге киргизип таштайт и кукиден өчүрүп таштайт данныйды. Кайра кирсем, паролим тура эмес жазып алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кирүү. Вот, уже кирди и сохранить этти. Так, логаут бүттү уже. Эми бизде так, биринчи текшерип коелук. Config почти болду. Индексте деле почти бүттү десек болот. Логинде деле текшерет, почти бүттү. Логаут деле, регистр деле, биздин CSS деле почти нормально. Эми келиңиздер бир текшерип, например, дагы башкача. Бизде бир минус бар экен, мынакей. Кирүүгө киргенден кийин мынакей регистрацияга биз ссылка коюп коюшубуз керек, катталууда. Аны басканда регистрацияга кирип кетиш керек. Кирүүгө кнопкадан кийин бир катталуу деп ссылка коюп коелук. Катталуу. Бул ссылканы басканда регистр PHP'ге өткөрүш керек. Обновить. Уже мисалы үчүн мен сайтка жаңы кирдим дейлик. Кирсем, кирүү деген страницаны сразу өткөзүп коет. Анан мен если аккаунтум жок болсо, уже катталууну басам, катталуу страницасына алып келет. Эми бул жерге наоборот кирүү деген ссылка коюп коюш керек. Ушуну эле көчүрүп аламын. Андан кийин регистрге коемун дагы, бирок эми бул жерде кирүү болот наоборот. И логин болот. Уже обновить. Чыгып калды. Кааласам кирүүнү басып кирүү жасайм, выход жасайм, же болбосо катталууну басып уже регистрация кылам. Например, дагы бир жаңы аккаунт ачып койдум. Например, админ деп коем аны. Паролин просто не деп коем, QWERTY болсун пароли и катталуу. Игиликтүү катталдыңыз. Базаны текшерип көрөбүз. Обновить, уже кошулду. Админ, пароль QWERTY. Ушул админ менен кирип көрөм эми. Уже бул катталуу, кайра эле админ деген логин менен катталганга аракет кылып көрөм. Мындай логин бош эмес уже. Уже занят болуп калды логин. Кирүүнү жасаймын. Админ деп кирем. Паролимди туура эмес жазып көрөм, атайын. Логин же пароль туура эмес уже. Админ деп эми туура пароль жазып көрөм. QWERTY кирүү. Уже кош келиңиз админ. Уже логинди админ деп сохранить, паролду QWERTY. Уже туура иштеп атат. Негизгиси бүттү. Келиңиздер эми достор, азыр парольдорду ачык түрдө сохранить кылып коет. Негизи эч качан парольду ачык түрдө сохранить кылган бул таптакыр туура эмес. Сөзсүз шифровка кылыш керек парольду. Келиңиздер достор, эми ошол шифровка боюнча жасайлык.
Бизде азыр биринчи регистрация болот. Регистрация болгондо парольду могу жерде ачык түрдө таштап коюп атат. Ошол жерде ачык түрдө эмес, эми сразу шифровка кылып потом сактай турган ылайлык. Парольду шифровка кылыш үчүн бизде атайын PHP'де password hash деген функция бар. Password hash. Бунун биринчи параметрине пароль өзү жазылат. Экинчи параметрине password default деп жазып коебуз. Андан кийин уже логинден кичине оңдош керек. Логинде выход жасаганда эми могул жөнөкөй паспортду текшербестен бул жагы бир аз өзгөрүп кетет экен ошондо. Бизде биринчи логин азыр биринчи регистрацияныкын текшере алайлыкчы, биринчи. Негизи парольду кантип шифровка кылып кошот, ошону көрүп алайлык биринчи. Чыгууну жасаймын. Выход чыкты. Эми катталуу кыламын кайра. Например, жаңы, user деп регистрация кылып көрөмүн. Паролуму 1 2 3 4 5 6 кыламын. Катталууну басам. Ийгиликтүү катталдыңыз. Көрөбүз базадан. Карасак, мынакей. Бул жанагы паролдорум ачык сакталып турган, эми шифровка кылдым. Шифровкада уже мен жазган 1 2 3 4 5 6 деген пароль уже ушундай болуп өзгөрүп кетти. Себеби бул шифровка болду уже. Эми регистрация жагы уже ушул эле шифровка боюнча эч кандай ордук жок. Эми логин жагында. Эми мен азыр ушул логиним менен киремин десем, user парольду туура жазсам дагы туура эмес дейт. Себеби бул эмне кылып атат? Логинди жазганымда логинге алып келип таштайт, пароль жазсам өзүндөй эле 1 2 3 4 5 6 деп мерге алып келип таштап коет. Бизде базада болсо ондай 1 2 3 4 5 6 эмес пароль уже шифровка болгон. Муну текшериш үчүн эми мынтип текшеребиз. Азырынча парольду салыштырбайбыз. Өчүрүп турабыз. Пока логинди эле салыштырабыз. И логин уже 0дон чоң болсо, то есть логин туура жазган болсо, андан кийин уже пароль сохранить керек. Муну биринчи азыр выразить турабыз пока cat и то есть муну просто уже копия кылып, потом өчүрүп турабыз. Бизге азыр текшериш үчүн шифрованный пароль керек, алыш керек аны. Биринчи логин текшерет, логин бар болсо андан кийин пароль менен отурган болот. Эми бизге просто аккаунт эмес и пароль дагы керек. Пароль дагы ал дейбиз. Пароль дагы келди. Эми атайын PHP'де шифрованный пароль текшериш үчүн password verify деген команда функция бар. Мында биринчисинде бул жөнөкөй пароль берилет, жөнөкөй пользовательден берген пароль, андан кийин экинчисинде уже шифрованный пароль берилет. Салыштырыш үчүн, туура эмес экенин текшериш үчүн. Бул бизде query'нин ичинде password деп келип атат. Password текшерет. Эсиле туура болгон болсо киргизет. Эми мындай password кукиге дагы ачык пароль сохранить этпейбиз эч качан. Кукиде бизде шифрованный пароль туруш керек. Бул деген сөз уже passwordдо мынабул эмес. Жөнөкөй өзү жазган пароль эмес, базадан чыккан пароль, шифрованный пароль туруш керек. Password. Всё. Азыр мынабул туура эмес иштейт. Мынаны пока комментарийге алып турабыз, просто текшеребиз. Бизде успешно киргизиш керек. Текшеребиз эми. Обновить. Ошибка. Так, логин 10 линиядан fetch assoc ошибка дейт. Так. Биздин могул жерден сразу паспорт алган болбойт окшойт. Кайра запрос жөнөттүк. Так, query'ни алып алдык. Кайра запрос жөнөтүп кое берелик анда. Ошол парольду алыш үчүн. HTML эле окшош болот негизи. Эми могул жерге просто password деп жазат. Всё, текшерип көрөбүз. Кайра киребиз. Логинге уже user 1 2 3 4 5 6 кирүү. Дагы эчтеке HTML results login PHP 13 линиядан. Так. Password, query password.
Биз мону fetch associate кылган жокпуз да. Текшерип көрөбүз. User 1 2 3 4 5 6 кирди. Уже мынакей кирди. Логинге user деп жазды и паспортко уже шифрованный пароль жазды. То есть мына базадан алып. Эми азыр бизде индекске кирсек, кайра индекске кирсек, ооба иштеди, бирок азыр бизде мына функцияны текшере турган болсок, check user'де кукидеги парольду алып сразу пароль текшерет, ооба негизи туура эле экен. Бирок онда негизи эми биз буга чейинки регистрация болгон ачык парольдор менен кирип көрсөк, уже кире албайбыз. Например, tkg менин паролем 1 2 3 4 5 6 болчу. Кирүүнү бассам, то есть ошибкалар окшойт. 1 2 3 4 5 6 кирүү жок. Себеби бизде логин бар, анан кийин password verify, андан кийин парольду password verify текшергенден кийин иначеге эч нерсе жазбай койгонмун. То есть пароль туура эмес болсо деген сөзгө. Уже мына жерде эми логин туура эмес болот, а ичкерде уже пароль туура эмес болот. Мына жерде логин туура эмес деп айтат. То есть если мына логин табылбай калса, мына жерде болсо уже пароль туура эмес деп айтат. Пароль туура эмес. Вот. Анан кийин туура жазгандан кийин уже индекске көрсөк болот. Все, текшерип көрөбүз. Например, атайын жок эле бир логинди жазып көрөм и пароль кирүү. Уже логин туура эмес дейт. Эми бар логинди жазам, пароль туура эмес жазып көрөм. Уже пароль туура эмес эми. Эми өзүмдөн tkg логинимди жазамын, баягы широкого чейин регистрация болгон, бунун паролю ачык түрдө сакталган. 1 2 3 4 5 6. Эми если 1 2 3 4 5 6 дей турган болсом, уже пароль туура эмес. Себеби бул 1 2 3 4 5 6-ны шифровка кылып, анан могу шифрованный данные деп түшүнүп, буну кайра алып салыштырганга аракет кылат, бирок туура келбейт. Ошол үчүн пароль туура эмес дейт. Андыктан биз могу эки поляны, эки записьти уже өчүрүп таштайбыз. Анан кийин кайра регистрация боло турган болсок, эми tkg деп регистрация болсок, занят дебейт, ошону эмес дебейт, себеби базадан өчүрүп таштадык. tkg 1 2 3 4 5 6 катталуу. Уже илгилүү катталдыңыз, кирүү. Эми уже иштеш керек. tkg 1 2 3 4 5 6 кирүү. Уже илгилүү кирдик, кош келиңиз tkg. Базаны карасак, уже шифрованный пароль жазылды. tkg. Вот. Ошону менен жасадык достор, ийгиликтүү иштеди. Видеонун аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо комментарийге жазыңыз, түшүнүксүздөр болсо жазыңыз. Жана албетте каналга катталып, коңгуроону жандырганды унутпаңыз. Дайыма кайра пайдалуу видеолор кошулат. Мындан кийинкисинде азыр жөнөкөй гана выход жасалган болсо, мындан кийинкисинде динамический выход жасаганга аракет кылабыз. Көңүл бурууңуздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен мен Бекболот Тажибаев болдум. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.